Бул кумайык борбору. Мында жолбун иттер стерилизацияланып, тийиштүү эмдөөлөрдөн өтөт. После того, как мы поставим катетер, избреем лапку, мы ставим ей анестезию. Стерилизациялоо жаныбарлардын санын азайтуунун эң натыйжалуу жолу. Адистер операцияны кылдат, бардык коопсуздукту эске алуу менен жасашат. Оорулган же жаракат алган иттер болсо, аларды рентгенге же УЗИге башка клиникага алып барабыз. Аларга операцияга болбойт. Деңиз ак иттерди эле операция, кастрация, стерилизация болот. Ооруп бирдеме болсо, аларды дарылап бүткөндөн кийин да бир нече күн күтөбүз, андан кийин аны операцияга алса болот. Олуттуу оорулары болсо, карыган же өтө кичине күчүктөр жана бооз иттер борбордо калыбына келтирилип, өз алдынча жашап кете алганча багылат. Азыркы тапта 80ге жакын ит убактылуу башкалгалоодо. Есть собаки с кишечными. Түрдүү оорулар менен ооруган иттер бар. Аларга капельница коюп, кадимкидей толук кандуу дарылайбыз. Онкология оорулары менен жабыркаган иттер да бар. Аларды жума сайын химиотерапиядан өткөзөбүз. Адамдар бул жакка келип, өзүнө жаккан итти тандап алып кетишүүдө. 15 итти ошентип үйлөрүнө алып кетишти. Иттер тиштебейт, коопсуз, бат эле көнүп кетүүдө. Если получается. Бул проект кумайык. Ушул 3 маал рациону менен тамак жейт бар. Ошол кумайыкта ушул жалбадан келген иттер, көчө иттерин кармап келип стерилизация кылып, адамдар тиштеген иттерди, анан ооруган иттерди кармайбыз. Мона бул жактагы эң сүймөнчүк ит. Баары менен дос жана абдан акылдуу. Аны ооруп жаткан кезинде өтө арык, өлүп калат деген абалды алып келишкен. Азыр 2 эсе салмак алып, дени сак. Бездомный собакалар тиштейт, коркот тутканда. Коркуп тиштейт, колдору тиштеген. Основной тиштейт. Анан өтө агрессивный, эң кызыктуусу өтө агрессивный ит бар болчу бир. Тутканда тиштеген колду. После операциядан кайра ручной болуп калган. Ар бир иттин кулагына бир тагылат. Бул жаныбар мителерден дарыланып, кутурмага каршы эмдөөдөн өтүп стерилденгенин билдирет. Чипте эмдөө качан жасалганы жана иттин жашаган жери тууралуу маалымат сакталат. Борбор өз ишин баштаган 1 жыл ичинде 2000ге жакын ит стерилизацияланган. Бир ит жылына 2 жолу орто эсеп менен 10 күчүктү уйтурганын эске алганда, жыл сайын дагы канча жолбун ит көбөймөгөн элестет көрүңүз. Негизи бул өлкөнүн бардык аймагындагы кадыресе көрүнүш. Ал эми көбөйүп кеткен көчө иттерин жок кылуу үчүн атып өлтүрүшөт. Буга болсо миллиондогон каражаттар бөлүнөт. Болбосо кароосуз иттердин коркунучу чоң. Бул жерде түрдүү иттер бар. Бирөөсү овчарка, бирөөсү буту кичинекей, бирөөсү монда охотничный сыяктуу. 1,5 жылдын ичинде өзүңүздөр көргөндөй азыр ушундай ветеринарный клиника азыркы биз турган. Мондай портер 2 машина, 20га жакын ушул жерде жумушчулар бар. Анын ичинде ветврачтар бар, итти кармагандар бар. Буга чейин Кант шаарында деле жолбун иттер атып жок кылынчу. Жылына 600-700дөй ит атылып, 500 миңдей сом коротулчу. Маселени чечүүнүн башка жолун тандаганы шаарда көчө иттери жок эсе. Демек, ыкма натыйжалуулугун көрсөтүүдө дейт долбоор демилгечилери. Нурайым Бешиналиева, Жумабай Исманалиев, Ысык Ата району.